Өтмөк ашуусуна кар жаады. Дөңгөлөктү кышкыга алмаштырууну унутпаңыз. Бүгүн 11-октябрь күнү өтмөк ашуусунда 6-7 см калыңдыкта кар жаап, номер 36 жол тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүп жатат. Жол ачык. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги өлкөдөгү туруксуз аба ырайына жана көз-кыш мезгилине карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерине байланыштуу тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орусияда жумушчу күч жетишсиз болуп жатат. Орусияда мигранттар менен кызматташкан компаниялар жумушчуларга муктаж болууда. Мындай маалыматты Коммерсант басылмасы Ру порталы менен Орусиянын өнөр жайчылар жана ишкерлер бирлигинин сурамжылоосуна таянып жазып чыкты. Суроо жоопко катышкан иш берүүчүлөрдүн тегинен көбү 53% чет элдик жумушчулар жетишсиз экенин айтышкан. Өзгөчө курулуш тармагындагы ишчилер, катардагы кызматкерлер, өнөр жайчылар керек экенин белгилешкен. Ал эми серепчилер бул таңкыстыкка Орусиянын мигранттарга каршы популисттик маанайы себеп болгонун айтышууда. Ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жарандарын Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Мигранттар орус тилин жакшы билбегендиктен аларды ишке алуу кыйын болуп жатканын айтышкан. Иш берүүчүлөрдүн 46% аздыр көптүр эмгек рыногуна гана ыраазы экенин белгилеген. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Милиция Ысык-Атадагы мейитканадан жоголгон сөөктөр табылганын билдирди. Чүй облустук милициясы Ысык-Атадагы мейитканадан жоголгон сөөктөр табылганын билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн 11-октябрда Жогорку кеңештин депутаты Агыбөкөн Таштанбеков Кан шаарынын тургуну Махабат Ашимова энисинин сөөгүн таппай жатканы тууралуу айтып чыккан. Депутаттын айтымында мейитканада сөөк коюлгандан кийин бир күнүн ичинде жоголуп кеткен. Милициянын маалыматы боюнча быйыл 9-августта аларга Ысык-Ата районунун соттук медициналык эксперти жаран өзүнүн жетекчисинин үстүнөн арыз жазган. Ал жетекчи 6-августта мейитканадан 77 жаштагы жана 35 жаштагы жарандардын сөөгүн өз билемдик менен бирөөлөргө берип салган деп билдирген. Аталган факт каттоого алынып, материалдар Ысык-Атанын милициясына жөнөтүлгөн. Арадан 2 айдай убакыт өткөндөн кийин 8-октябрда бул факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө 77 жаштагы жана 35 жаштагы 2 маркумдун сөөктөрү көмүлгөн жер табылган. Алар Кан шаарындагы тууган уругу жок адамдар көмүлгөн мүрсөгө жерге берилгени аныкталган. Учурда милиция сөөктөрдү казып алуу үчүн райондук сотко кайрылышкан. Тергөө иштери уланууда. Анын жыйынтыгы менен күнөөлүү адамдардын иш-аракеттерине юридикалык баа берилип, мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. АКШда катуу борон катталган штатта жүздөбү кыргыз жараны жашайт. Тышкы иштер министрлиги 9-октябрда АКШнын Флорида штатында болгон Милтон аттуу күчтүү борондон жабыр тарткан кыргыз жарандары катталбагандыгын маалымдайт. 3-категориядагы борон кеминде 16 адамдын өмүрүн алып, 3 миллион тургунду электр жарыгысыз калтырды. Борон айрыкча штаттын чыгыш бөлүгүнө олуттуу зыян келтирген. Маалыматтар боюнча Флорида штатында жашаган кыргыз жарандардын саны 100гө жакын адамды түзөт. Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчилиги кырдаалдын өзгөрүшүнө ыкчам чара көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары жана жергиликтүү бийлик органдары менен байланышты улантууда. АКШда жүргөн кыргыз жарандары зарыл болгон учурда жардам же кеңеш алуу үчүн элчиликтин төмөндөгү ишенем телефондору аркылуу кайрыла алышат. +1 202 256 29 24 +1 312 929 34 42. Сирек
Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. 11-13 октябрь күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу ОКМге караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү. Божомолдоо департаментинин божомолдук материалдарына ылайык республиканын Тоолу жана Тоо этектериндеги райондордо, Чүй облусунун Кемин Аламүдүн Сокулук, Москва Жайыл жана Панфилов райондорунда, Ысык Көл облусунун Ысык Көл, Түп райондорунда, Нарын облусунун Талас, Жалал Абад жана Бишкек шаарынын аймактарында кооптуу табигый процесстердин активдешүүсүнө алып келиши мүмкүн. Республиканын унаа жолдоруна кооптуу болгон табигый процесстер жүрчү тилкелерди, айрыкча Бишкек-Ош унаа жолунун 150-242 чакырымында. Өлкө жарандарын жана айдоочуларды этият болууга, коопсуздук чараларды сактоого чакырабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги пайда болгон учурда жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин бөлүктөрүнө кайрылыңыз же 112 бирдиктүү кызматына токтоосуз чалыңыз. Садыр Жапаровду Ашкабадта кандай тосуп алышты? Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 октябрда Ашкабад шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчынын борту Түркмөнстандын баш калаасынын эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Баймурат Аннамамедов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропортто килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Улуттук кийимчен балдар Садыр Жапаровго салам айтып, гүл сунушту. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Сердар Берди Мухамедовдун чакыруусу менен түркмөн акыны жана философу Мактум Кулиев Рагинин 300 жылдыгына арналган мезгили менен цивилизациялардын өз ара байланышы, тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумга